1, 2 kettik. Vakasamyo. Alga. Биздин реабилитациялык программабыз бар 6 айлык. Ошол 6 айлык программанын ичинде биз биринчи өз алдынча жашоого үйрөтүп, ошол тренингдин ичинде ошол спортту да үйрөтөт элек да. Бул биринчи жолку уюштуруу болуп жатат. Бул уюштурууну ошол биздин ошол реабилитациядан өткөн биздин выпускнигибиз өткөрүп жатат. Футболду баштаганыбызда 2020-жылы баштаганбыз. Бизде тренерлер жок, бизде информация жок эле. Ошол биз интернеттен алган маалымат менен эле баштаганбыз. Бизде топтор, атай топтор болот. Үн чыгып турат, ошол боюнча ошол топторду алганга спонсорлорду издеп, көптөгөн кыйынчылыктарды өткөнбүз да. Буга чейин башка спорт болуп турганда, чуркоо болгон, марафондор болгон, сууда сүзүү болгон, бирок футбол биринчи жолу болду, бирок аябай сонун болду. Башка Европанын, башка жактан Американын немелерин көрсөңүз, алардын спортсмендери аябай күчтүү да. Мисалы Паралимпиадада деле көргөзгөн результаттары абдан чоң. Эмне себептен алардыгы ошол спорт өнүккөн, жана конкуренция көп да. Биз жакта болсо жаңы-жаңыдан келип атат, мында Кудайга шүгүр. Көзү көрбөгөн адам үйүндө эле эч жака кыймылдабастан жүгүрө албаса, ушундай иш-чаралар болсо, жүгүрүп ден соолугун чыңдап, саламатчылыкта ушу жашоо өткөргөнгө пайда болот да.